Нургазы Усеналиев 25 жылдан бери соода тармагында иштеп келет. Соода жүгүртүүсү 30 миллион сомго жеткендиктен Дүйнөлүк банктан 1 миллион сом пайысыз насыя алган. Бул боюнча социалдык түйүндөрдөн маалымат алып, ишкерлер үчүн жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлүп жатканын айтат. Баталия даяр болду энди, справкалар немелер бир жумадай эле срок кетти, баталия кабыл алышты чечимди. Так, мисалы мындай услугаларды башка ишкерлер деле алса болмок. Бул пандемиянын немесине карата абдан көмөк болмок. Бул абдан жакшы болду өкмөт жагынан. Мага окшогон ишкерлерге пайдалуу иш болду да. Дүйнөлүк банктан жалпы 100 миллион доллар акча бөлүнгөн, анын 50% грант түрүндө, калганы ишкерлерди колдоо максатында пайысыз насыяга берилет. Кыргызстандын бардык аймактарындагы ишкерлер 11 коммерциялык банктан акыркы 8 ай аралыгындагы соода жүгүртүүсүнүн көлөмүн көрсөтүш керек. Эгерде жеке ишкердин жылдык кирешеси 8 миллион сом болсо, анда 250 миң сом, 30 миллион сомго жетсе, анда 1 миллион сомго чейин ала алышат. $50 million to the government of the Kyrgyz Republic. Долбоордун алкагындагы бөлүнгөн 100 миллион доллардын жарымы грант түрүндө жана 50% ишкерлерге колдоо иретинде пайысыз насыя берилүүдө. Долбоордун максаты пандемиядан жабыр тарткан ишкерлердин калыбына келүүсүнө түрткү берүү жана учурдагы каатчылыкта колдоо көрсөтүү. Азыр биз ишкерлер менен сүйлөшүп, алардын финансылык көйгөйлөрүн жана сунуштарын уктук. Келечекте дагы бир ишкерлерге ыңгайлуу каржылоо долбоорун ишке киргизүүнү пландап жатабыз. Долбоорлорду ишке ашыруу Финансы министрлигинин демилгеси менен келишимдердин негизинде аткарылууда. Бүгүнкү күндө 1160 жеке ишкерге финансылык жардам берилген. Буга кошумча дагы башка долбоордун келиши күтүлүүдө, дейт адистер. Финансы министрлиги Дүйнөлүк банк менен азыр дагы бир келишим түзүп, 50 миллион доллар бөлүнүп атат. Ошол эле ишкерлерге, бирок жалаң эле обороткага эмес, ошондой эле инвестиционный кредитованияга берилсе бөлүнөт да акча. Долбоор 2021 жылы башталып, 2024 жылга чейин улантылат. Өлкө аймагындагы бардык финансылык муктажга дуушар болгон жеке ишкерлерге толук маалымат жеткирүү максатында Финансы министрлиги менен биргеликте тиешелүү адистер массалык маалымат каражаттары аркылуу маалыматтарды жайылтышууда. Сарыгүл Полотова, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.